Саламатсыздарбы, мен урматтуу көрүүчүлөрүм. Биз дагы деле Меккедебиз. Сапарыбыз буюрса 30-сентябрда карыйт. Ал эми мен өткөндө Инстаграмга жазган болчумун. Эгерде мага суроолор болсо, жазыңыз, мен видео кылып жооп берем деп. Анан мен жана менин командам күтпөгөн количестводагы аябай көп суроо келди. Аны эми прям 100% окуп чыктык деп айта албайм. Бирок окугандарын окудук. Анан анын баардыгын мындай иреттүү кылып, жашынакай кылып бир видео чыгарайын десем, алга бири 3 минутта, 5 минутта, 10 минутта деген аздык кылат экен. Ошон үчүн биз кино деп коем да. Кинода тартат окшойбуз, бир сааттык эме видео тартайын деп атам да, видео урок сабак кылыпчы. Анан ошону мен өзүмдүн YouTube каналым бар, ошол жака жүктөп коем. Ссылкасын берем, ошону кирип көрсөңүздөр болот. Анан эме биякта болсо зыярат жакшы өтүп атат. Зыярат аябай жакшы өтүп атат. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Биздин айтып атам го, бизге эме менен ажы башчы менен нам повезло депчи. Бүгүн эртең менен дагы сабак өттү, күндүн эртең менен сабак өтүп атат. Анан ошол жерде айтып атат да, ажы башчычы. Ар бир жакшылык, ар бир жамандык Аллах Тааладан деп билгиле. Мисалы, жакшылык болсо силер Аллах Тааладан деп билесиңер дейт да. Машина алсаңар, үй алсаңар, там бир нерсе болсо, Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, ушунча акча таап атам, ушундай иш кылып атам деп Аллах Таалага ыраазычылык айтып, жакшылыкты Аллах Тааладан билесиңер. Бирок жамандыкты Аллах Тааладан дебейсиңер дейт да. Анан ошого бир жакшы мисал келтирди. Бишкектин бир районунда сүт ташыган машина бир алдейди, 11 айлык алдейди сүзүп кетет экен да. Анан ал үй бүлө дейт, өзү ошол үй бүлөдө 3 бала бар экен. 3 бала тең үйлөнгөн, баягы атанын 3 баласы бар, 3 тең үйлөнгөн, бирок могул экөө балалуу болбой жүрүптүр. Улуу баласынын баласы, получается, кичинекей баласы, ошол 11 айлык баласын сүт ташыган машина арканкы дөңгөлөгү менен прям сүзүп өлтүрүп коюптур да. Анан алар итак эле, булар 5 жылдан бери, булар 10 жылдан бери бала көрбөгөн, бул жалгыз единственный небереси экен да. Анан ошондо тиги эми сүт ташыган машина көргөн жок, элде эле көрбөй калды, ушундай болду. Анан тиги, получается, чоң атасы, ушул семьянын чоң атасы чыгып туруп айтыптыр да, бизде эч кандай эмебиз жок, сүзүп кеткен балагачы биздин эч кандай мындай эмебиз жок, доматубуз жок, сага жакшылыкта жамандыкта Аллах Тааладан дептир да. Бул жамандыкты дагы биз Аллах Тааладан деп кабыл алабыз дептир да, элестетиңиздер. Анан ошонткенден кийин дейт, ошол 11 айлык баланын өлүмүнөн кийин баягы үй бүлөгө 15 небере берилди дейт да. Баягы улуу баласы дагы балалуу болуптур, 10 жылдан бери балалуу болбой жүргөн баласы балалуу болуптур, 5 жылдан бери болбой жүргөн баласы балалуу болуптур да. Ушундай Аллах Таала рызкысын аябай мындай төгүп чачып салыптыр да. Ошон үчүн кандайдыр бир жамандык болсо, мисалы жакындарыбыз өтүп кетсе, күнөөлөйбүз да. Сен ушул жерге барбай койгондо, сен муну айдабай койгондо, сен мынтпей койгондо, сен тигинтпей койгондо ал өлбөйт болчу, ал жашайт болчу, мынтет болчу, тигинтпей койгондо мен карызга батпайт элем, сен айтпаганда мен кредит албайт элем деп иши кылып биз жамандыкка келгенде пендечилик кылып коет экенбиз да, адамдардын эмесине салып берет экенбиз да. Сен ушинтпегенде монтпейт эле, анан сен айтып мен мону тандап алдым эле, сен айткандан могу кызга үйлөнүп алдым эле, сен айткандан бул балага тийип алдым эле, карачы мынакей бактысыз болуп жашап атабыз деген сыяктуучу. Ошон үчүн жакшылыкта дагы Аллах Тааланы эметкиле дейт да. Аллах Тааланы эстегиле дейт. Жамандыкта дагы Аллах Тааланын жамандык дагы менден, жакшылык дагы менден деп айтты эртең мененки сабактан. Ошон үчүн менин катталуучуларым, жакшы күн болуп жыргап жашап атсаңыз Аллах Таалага 1000 мертебе шүгүр деп, бул жакшылык Аллах Тааладан деңиз. Эгерде азыркы учурда жаман бир учурда кыйналып аткан болсоңуз, анда дагы башты көтөрүп, бул сыноо дагы Аллах Тааладан деп кабыл алыңыз. Ал эми мен шашпай, прям отуруп алып, силерге досконально чийип, кагаздарга көрсөтүп, 1 сааттык сабакты YouTube каналыма киргиземин. YouTube'дан мен Чолпон Жээнбек деп эле издесеңиздер чыгам, ошол жака катталып коюңуздар. Бүгүн тарта алсам, бүгүн жерден буюрса чыгарып коемун.